Эми Муса алейхиссалам айтат, мени гана ушундай урматтадыңбы? Мени гана ушундай сыйладыңбы? Мага гана түзмө-түз сөзүңдү угуттуңбу? Эми башка бирөөгө ушундай кыласыңбы же болду, мен менен чектелүүбү? Деген учурда Аллах Таала жооп кылып айтат. Кал Аллах Таала: "Я Муса, иннали ибадан ухриджухум фи ахириз заман, фа укримухум би шахри Рамадан." Ey Муса, албетте менин ушундай пенделерим бар, мен аларды акыр кыяматка жакын жаратамын. Мен саңа сүйлөп, сени урматтап, саңа сөзүмдү угузуп урматтаган болсам, ал үммөткө, ал пенделериме Рамазан айыны берип туруп урматтадым дейт. Рамазан айыны берип туруп сыйладым. Ey Муса, мен сени менен сүйлөшүп жатам түзмө-түз. Ошол сүйлөшүп жатам түзмө-түз, сөзүмдү саңа угузуп жатам, бирок экөөбүздүн ортосунда 70.000 парда бар дейт. 70.000 парда менен экөө сүйлөшөм. Фаиза санат уммати Мухаммадин, качанда Мухаммедтин үммөтү Рамазан айында орозо кармаса, эриндери агарса, түстөрү бозорсо, жана алар ооз ачар учурунда колдорун көтөрүп дуа кылса, мен ошол 70.000 парданын бардыгына алып салам. 70.000 парданын бардыгына алып салам. Аны менен өзүм сүйлөшөм дейт Аллах Таала. Ya Musa, tuba liman ataşa kabdahu ve ja'a batnahu fi Ramazan, fala ujazihim duna liqa'a. Ey Musa, kaysıl pende Ramazanda kursağı açsa, suusap çankasa, men ağa özüm jolukmayınca razı bolboyum deyt. Razı bolboymun deyt Allah Taala, hurmatly tuğan.